кишини айтпадымбы, көп жерге чакырып, баягы акылына асатын угушканда. Бул баягы калыс киши болгондугун көрсөтүп, бул аксакал айтпады. Же бий болбосо, же болуш болбосо дагы ушул кишини чакырып келип, сиздин бир сөзүңүз, бир талдап коюңуз. Эки уруктууган уруш болгондой туруп, ачыгын айтсаңыз, ошол киши баягы бөлүп айтып келип, ынтымакка чакырган кишилер болгон да. Анан биздин айтып жүрөм ошон үчүн. Ошон үчүн баягы ушул Калыгул Оолиянын сөзү бизге чейин жетти да. Азыркы учурда өтө чоң актуалдуу болуп туруп атат да. Анан бир жерде мындай бар, бул Солтого да барат. Солтода бейлигиштүү киши, атын айтпай эле коеюн. Бул Калыгул барат, анан Шабдан барат. Шабдан анда жаш. Ошондо деген айтканы бар. Ой атам, бул Шабданды мен жактырбайм мениңизди. Жаман менен деле учурашат, жакшы менен деле учурашат дейт. Анан Калыгулдун акылдуусын көрөсүң. Жаман менен да, жакшы менен да учурашса, менин балам бул дарыядагы көпүрө турбайбы? Көпүрө турбайбы анда дегенде унчукпай калган экен. Көпүрө деген эмне? Бүт бириктирип турат да, көпүрө болуп турат. Анан сиз билесиз, баягы бугу Сарбагыш чабышында дагы Калыгул Оолиянын иш бүтүргөнү. Эми ушул жерден бир сөзүңө аралжы. Бул Сарбагышта эки Калыгул болгон. Ооба. Эки Калыгул болгон. Бирөө Акылман Калыгул, бирөө Чечен Калыгул деп. Экөө тең Сарбагыштын балдары болгон, тукуму болгон. Анткени жанагы Кенен Сары Норузбай менен тиги чатакташкан кезде Жантайдын Калыгулу аралашкан. А бул киши эч качан андай тиги чыр чатакка аралашкан эмес. Аны кээ бир окумуштуулар ормондун абдан тиги шыкактаган, тигиндей кылган, мындай кылган деп тиги жаман көрсөтөт. Жок, андай эмес. Бул киши акыл назат барлыгын тиги айтып атпайбы, баарыңарга тилегеним жакшылык. Аны мага бабам берген тапшырып. Балага да, карыга да кааларым дайым болсун, баарыңарда жакшылык деп. Карачы, кандай сөз. Мына ушундай кишилердин баягы Боронбай, Сарт аке, Тилекмат аке, Садыр аке Калыгул Оолия болуп турганда жана кыргыз бекер айтпайт. Жери тегиз, малы семиз, төл эгиз, эл деңиз эле дейт. Ылайым эле мына ушундай адамдар болуп турса, чындыгында эле ошондой болмок да. Туурабы? Мына ушуну Калыгулга байланыштырат да негизи. Калыгул бирден бир кыргыз элинде көрүнүктүү, өзүнүн изи менен, иши менен көрүнүктүү адамдардын бири. Кыргыз эл эмес, сиз казак эли орто Өзбекстанга чейин белгилүү адам болгон. Белгилүү адам болгон да. Ооба. Ал Кокон хандыгына чейин барганда. Кокон хандыгына барып, ал кээ бир биздин колго түшкөн кыргыздарды бошотуп алган экен. Бошотуп келген Медетдатка менен Медетдатка барып 12 баланы бошотуп келген. Бу Калыгул ата дагы барымтадагы балдарды бошотуп келген. Алар кадыр барктап тозуп алган экен да. Бу Калыгул Оолия келатат. Буга атына, тияк биягына жөө келет деп ойлоп да. Келип килем төшөп, килем менен басып келет дегенде Калыгул ата килемди бастырып ат менен келип анан тиги Кокон кандыгына аттан түшкөндө бу сизди биз килем менен басып келет экен десе ат менен бастырып келдиңиз да деп айтканда Калыгул ата айткан экен. Ой, кыргыздын жери бүт эле килем. Мен ошо килем экен деп эле бастырып келдим деп. Туура. Жакшы. Муну Медетдатка да айтат. Медетдатка да айтат. Балким Калыгул да ошентип бастырып баргандыр. Туура эле айтылат. Муну деле биз эске алып коелу да. Калыгул өзү Калыгулду сыйлаган үчүн булар эчтеке кыла алган жок. Жоксо ханга кантип ошол килем ат менен бастырып барсын. Керек болсо өзү басып барбаганга эмес жок болчу. Бирок Калыгулду сыйлаган үчүн ошондой болду да. Биз ушу кырчынга келген себеби эмне? Ушул жерде Калыгул Оолия кайсы жерде өрүшү болду эле? Калыгул ата мына ушул биз тургандын мына түндүк тарабында Калыгулдун кайкысы деген жери бар. Бул Калыгулдун кайкысы ошол жерде Калыгул атабыз жайлаган. Кыштоосу, күздөөсү Ананева менен азыркы Темир айылы деп атабыз. Ошонун ортосунда көлдүн жээгинде болгон экен да.
Бул азыркы мына могу биз айтып аткан кайкы деп атпайбызбы? Ооба, кайкы деп атасыз. Кайкы деп атабыз. Мына ошолго 10 жыл мурун Орусиядан окумуштуулар келип, ошол жерге изилдеп 700 чөптүн түрүн тапкан. Ошол жерден 700 чөптүн түрүн тапкан. Кайкыдан. Ошол 700 чөптүн түрү кырчындын башка жеринде жок. Карабайсызбы, таң калыштуу нерсени. Ошол жерде ошол чөптү жеген мал кандай бул? Ошону угуп калдым эле, мен суроо берип атам да. Жанагы ормон менен Калыгулдун букасы сүзүшкөн кайсы жер? Ошол жана бука менен согушканды буканы алып барып чуңкурга коюп ушташкан да. Ооба. Мүйүзүн. Ооба. Уштап туруп ошо тиги Калыгул тиги атанын кыясынын аркы чуңкурунда болгон да. Бул жерде көрүнүп турат чуңкурунда. Ооба, көрдүк. Ошол жерде болгон бука согуш. Бул эки бука, бул Ормон хан менен Калыгул атанын сүзүшкөнү болгон. Тиги эмесин Калыгул атаныкын ушташат. Жок, бул Мүйүзүн уштап турган согуштурганда ошондон тиги Ормон ханын букасы качып кетет. муну жанагы ким Алыбек баатыр Алыбек. ошол уштап атпайбы мүйүзүн. Себеби дегенде ал жанагы башында айтылып кетти, жанагы Уулкан деген казактын кызын алып келип, анан жанагы милтеси менен Уулканды алып келип атпайбы? Ошого капа болуп калган. Эми анан биздин жанагы Калыгул атанын байкем айткандай Экөөнү уруштурайлы деген маанидә, ажыратайлы деген маанидә болгондо, ата энди жана мүйүзүн уштап туруп. Жакшы. Ошол Алыбекке айтат экен, Алыбек, сен ормон менен тиги жарашкын. Экөөңдү көңүлү бар ормондун сени менен кайра эле достошконго деп туруп анан кийин бул киши ойлонуп туруп айткан экен. Куюшканың бир бошосо бекимеги кыйын. Карайласаң ата энеңдин камырына барып сыйын деп Алыбекке ошентеген. Алыбек келейин деп макул болот. Бирок жана ичарадагы бузукулар такыр неме кылганда, Кетиркейдин Алыбек деген өзү кара аргамак минген, далысы метрден ашкан шундай мыкты баатыр. Кетиркейдин Алыбек, ооба. Адамкерчилиги күчтүү адам болгон экен. Анан мына ошолордун баарлыгын аракет кылган. Жана эки бир тууган буяктагы Орозбактынын балдары менен Дөөлөсбактынын балдарына бул турмуш деген куюлган кумдай болуп баары өтөт. Бул дүйнөдө үч эле нерсе турат азырынча. Аскасы бийик зоо өлбөйт. Агыны каты суу өлбөйт. Калдайган кара жер өлбөйт. Калганын бары куюлган кумдай болот да куюлуп өтөт да кетет. Төрөгелди. Сен токтот могу жака чабуулуңду деп Төрөгелдиге мындай таканчык берип тиги токтоткон. Урматтуу замандаштар, мына биз бекерден айтып аткан жокпуз. Калыгул өз заманында, ошол оор заманда дагы оозун тартпай чындыкты айткан кишилер болгон. Жана кыргызда бекер айтпайт. Малыңды эрте түгөлдө, караңгы кирсе көз жетпейт. Болчу чырдын алдын ал, ырбап кетсе сөз жетпейт дейт. Калыгул ошол убагында ошолорду басып, баягы өзүнүн акылы менен, баягы сакалы менен дээбиз, улуулугу менен баягы элди түшүндүрүп токтотуп турган кишилердин бири болгон. Бул өтө чоң, мен айтам, бул сый урматка тартуучу киши. Мындай кишидин бирөө эле ошо Калыгулдун гана. Акылмандык. Ооба, эң чоң акылмандыкта биз Калыгул Олияны баягы сынчы, көрөгөч, данышман, ойчул деп атпайбызбы? Жекеле ошо өтө калыс, каракырды какчырган калыс, туурабы? Десек бул эң туура болот да. Калыс өзүн эч жерден кайтпаган. Ормон хандын өзүнчө айтканы дагы бул жерге жетиштүү болгон. Жанагы ким келип атпайбы? Ниязбек кат ооруп жатканда Калыгул келип атпайбы? Ошондо да келет. Бир коюн көтөрүп алып. Анан Ниязбек ооруп жатып айтат: "Эй, Ормон, келсеңчи, агаң келиптир. Ашып кетсеңден 5-6 жаш эле улуу. Ошол силерди элге акылын айтайын деп келиптир" десе, анан Ормон келбедиби? Келип анан эшиктин оозуна түбүнө отурду. Ошондо дагы ханга карабай келип акылын айткан. Чоң баягы жетишкендик деп ойлойм да. Сиздер ушуга бир сыймыктансаңар абдан жакшы болот да. Калыгулду биз айткан сөзү бүтүндөй кыргызды сактап калды десек болот да. Биз ошо сыймыктануу менен бирге ошо атабызды унутпай, мына 240 жылга чукулдап баратса дагы ошо эскерип, Куран окуп дайыма. Абдан мен ошо айтпайм, мен кубанып отурам. Силердин биримдигиңер, ынтымыңар мына ушуга алып келип атпайбы? Мына керек болсо эмдиги жылга белгилеп атасыңар, медет тукуму деп, медет тукуму алып атат.
белгилейбиз деп. Эми бул жерден да бир нерсени айтып коеюн. Бул Калыгул эмне үчүн Кара ойду тандап алды? Өзүнүн баягы азыркы айтканда Долинкада. Бул Адылга өзү жанагы өлөрүнүн алдында Адылга керес кылып айткан гана сөз калган. Бизге жеткен маалыматтарда, ата-бабалардын эми санжырада. Адылга айтыптыр. Мен өлөрүмө жакын калды деп керес кылып, мен өлгөндө ушул Кара ойго алып келип Кара жолдун боюна койгула деп айткан сөз гана бар да. Анан эмне үчүн ал жерге койгула, эмне себептен койгула деген мындай маалыматтар жеткен. Бул жана эки шыбакты мындай байлап коюп айткан жери бар. Айтсаңыз. Бул өзү Канайдыкынан коноктон келаткан болот. Бул өзү ормон кан боло элек кезинде. Бул элек. Бирок анан кийин ал ормон 1842-жылы кан болот. Ошондон кийин. Ооба. Анан ошондон келатып бүт тиги Фрунзе азыркы Бишкектин Тоокой, Чытырман, Чыркан ушундай экен, анан суу жээктеп бастырчу экен. Анан Молдовановкага келгенде 5 окуп алалычы деп айтат, окуп туруп анан ошол жерден эки жагын каранып туруп, ой кудурет-ай, адамдын көз жашы тыйылбаган, көкүрөк муун кетпеген жер экен го деп. Азыр ошол жерде 5-6 түрмө бар. Көрдүңбү агышы? Ошондон анан бери бу токмокту жылгынды дечи экен. Шамшыдан ылдый неметкен жылгындынын бери өзүнөн анан Жантай 9 жаш кичүү болот. Тиги ормон 6 жаш кичүү болуп атпайбы? Анан кийин ошондой болуп калат. Анан ал тиги агам келатат деп тияктан коноктон келатат түштөнүп. Анан келаткандан кийин Жантай бастыр Батырдын камырына зыярат жасайлы дейт. Барып Куран окуп атакенин чоң атасына, Жантайдын чоң атасына. Барып Куранын окугандан кийин анан кийин тиги каранып туруп анан айтат экен. Кайран эрдин сөөгүн капырлар келип сийип чиритет экен дейт. Ошондо Жантай айтып ет. Эмне дейт Карабет деп. Анан кийин ошо тиги атакенин жаткан тиги немесин жайын камырын кийин орустар талкалап аэропорт Токмокто аэропорт салган мына ошону айтып, анан ошондон келатып мына эки Кеминдатка деген неме болот атпайбы? Ошо жерде Баятанын коюлган сөөгү коюлган жер бар. Чоң бадал бак. Анан кийин ошо келгенде Жантай түштөндүрүп, анан тиги Жантайга айтат. Ай Жантай, Сарыөзөнчү токчулуктун жери, жигити жилик албаган, карысы карап жатпаган, элди кара Жантай дейт. Анан кийин Жантай өзү кичине кубурак адам экен, кийин арман кылган дейт. Ушул Асыл агамдын айткан сөздөрүн не бир маани бербепмин деп. Анан келип, анан балыкчы Көтмалды дечи экен. Көтмалдыга келгенде чиекен бир эле балык кармаган тиги көлдүн жээгинде бир кепеси бар экен. Ошодон кетип баратканда өзү алдыда бастырчу экен. Жигиттер таксыр жеңилден сыккантат деп. Ошондой жери бар. Айтсаңыз. Жеңилден сыккантат дейт, аттын башын бура тартып, ай, бул Кыдырды арыган. Кыдыр алейхиссалам бастырган жер турбайбы? Бул жерден жеңилденбейсиңер. Бул жерге адамдын көзүн кайкалаган кала атышат. Силер көрбөсөңөр, силердин балдарыңардын балдары көрөт. Бастыргыла деп, анан Саргамышка келет. Саргамыштан эми жеңилденсеңер болот деп анан келатып, жанагы Каройго келгенде, Карой тиги ошо жер дөбөчө экен. Көлдөн, анан дөбөчөдөн өзү аттан түшүп, анан кийин эки чийдин башын байлап,
Анан казыкты кагып, балдар билип койгула. Менин жата турган жайым ушул жерди бутташыргыла деп, анан ошол жерге өзү анткени ошо жерде өзүнүн урук туугандары жана 5 бир тууганынын балдары ошондон терки немеге чейин ошо жерди неметкен. Ошол жерде анан жана айтып атпайбы? Көлдөн чыкпагыла. Көл бул тирүүнүн бейиши балдар деп. Барлыгын өзүн анан бу ушу кырчындан бу жерден каза болот экен. Каза болгондо өзү абдан олборлуу кишиге арык чырай. Анан муну кандай жеткиребиз? Кандай тиги бу каройго жеткиребиз деп неме кылганда бул жерден бая майрам сууга алгандан кийин анан өңөрүп барышка болбойт. Муну төөгө чийне жазайлы. Кийин чийне жасап туруп, ошого килем, кечек, шырдак барлыгын көлдөлөң олпокторду салып туруп, анан жайдын күнү экен, акырын жылып отуруп, жанагы Аброра жерге барганда ошордо булан сөөгөттү деп атпайбы? Булан деген ошо баатыр адамдын аты. Анан ошордон анан кийин бай элдин баары казганактап карап турат. Олиянын сөөгү өттү деп, анан сөөгөттү, булан сөөгөттү деп, бул саяк туугандарыбыздын ошо баатыр Булан деген кишинин аты экөө мындай аралаш жүрөт. Булан сөөгөт деп ошону айтат. Мына ошо жерден анан барып, анан ар жака тиги каройго коюлгандан кийин жанагы ичинде, күмбөздүн ичинде коргон бар. Коргон бар. Анан кийин ошол коргонду Кашкардан келген, Казакстандан келген, өзбектерден келген мусулмандардын баары келип, Калгул Олиянын тиги коргону курулуп атыптыр деп, анан кийин көлдүн астынан жана чоп аралашкан тиги кум аралашкан немени бир күндүн ичинде ошол тиги колмо-кол берип атып, ошол коргонду куруп кеткен экен. Анан кийин мына ораки мен өзүм дагы неберелерим ооруп, ошо атамдын топурагынан алып барып чалып туруп, өлүм алдында калган балама, небереме берип ичкенден кийин мына азыр 30да ошол тиги неберем. Ден соолук берсин. Жакшы. Айбек, мына Калыгул эле атаңардын күмбөзү мурун баягы чоподон неме жасалган да. Бирок эмнегедир казанагы ачылган. Эмне себептен? Бул казанагы жаңы атам айтып кетти. Ушул биздин менин чоң апамдар дагы ушу атам айткандай жанагы топурагынан алып, муну сууга чалып берсе ар кандай оорулардан айыгат деп, ушу жердин топурагын келген кишилердин баары топурагын алып отуп, жанагы жердин топурагы калбай калган. Калбай калып анан жанагы жери түшүп баратканда кийин анан жанагы чоң эме коюлбады. Тузак Сулейевич анан туугандардын демилгеси менен, Турдак демилгеси менен туугандардын баары чогулуп, бирок көпчүлүгүн ушу Турдак Мусалиев өзү атабыз туруп, анан жанагы эски мүрзөсүн жаап, анан жаңы курчап, жаңы мүрзө курулганда. Күмбөзү 1998 жылы курулуп баштап, 1999 жылы бүткөн. Бул мавзолейдин баягы бул элестеткен бир эме да, бул чоң Тадж-Махалдын кичинекей формасы. Мындай туурасы 10 метр, узундугу 10 метр болгон, мындай 4 чарчы. Анан жана гранит таштар менен 4 тарабына гранит таш коюлганда, анан гранит таштарга болсо эми бир жагына ошо жана басып өткөн жолун, бир жагына ырларын, бир жагына жана төрөлүп өткөн жылдары жазылган таштар бар да. Анан ошол жана мен башында да бир айтып кеттим. Ошону 99 жылы анда биздин президентибиз ажообуз Аскар Акаев эле ошол келип өзү ачып, анан мен жанагы бул акылман, даанышман деген сөзгө бул кыргыздын Нострадамусу деген сөздү дагы ошол Нострадамус деп ошол жерден айтылган сөз да. Сурооңо мындай дагы тиги жооп. Бул эмне үчүн тиги түшүп кетти деп.
ал ошо бер жагына берки четине коюлган экен. Жана Усубалы ата айтчы, эгер топурак алсаңар, могу атаңардын жаткан жагы бер жагы ошо ягынан алгыла деп. Анан жалгыз эле биз эле урук туугандар эмес, бүт мусулман аттуунун баары жанагы ак бала полотной тиги буларын ороп, тиягынан неметип Куран окуп, анан ар бири келип эле топуракты алып атышып ошондо чуңкур кылып ийди. Урматтуу замандаштар, мен дагы тастыктап коеюн. Биз да барып ошондо бир Куран окутуп чыктык. Ошондо байкап калдым. Ар кайсы элдер келип эле Куран окута берет экен да. Ошол Калыгул Олияны Олия катары көрүп, баягы ырым-жырымын кылышып, нанын ап келишип, Куран окутуп атат. Биз барсак, мына өзүңөрдүн урпагыңар ошо Куран окутуп атыптыр. Мына Калыгул Олияны сыйлаганы. А жана мен айтып атпайм, мен үчүн ачылып калаган деп. Бул да болсо, ошо баягы ырым кылалы, Калыгул Олияны деп бирден чүпүрөк алып, үйүнө алып ороп кетет турбайбы? Бет арчысына ороп кетет. Бет арчысына очуп кетет экен. Тетиги Башкыртыстандан, Татарстандан биз интернеттен алдык. Ушуга тиги зыярат кылалы деп келген кишилерди биздин балдарыбыз кабыл алып атпайбы? Эми биз айталы, мына бул жерде Калыгулдун дагы 4 тууганы бар да. Өзү менен 5. Жок, дагы 4 тууганы бар да. Мына ошол бир туугандардын баары отурасыздар. Ошонун бирөө Чигитектен сизсиз. Өзүнүн удасы. Ооба. Чигитектен. Чигитектин укум тукуму кандай? Кайда туруп атат? Бир сөз кылсаңыз. Бул негизинен ошол тиги байдын 5 баласынын укум тукумунун баары теңдик айылында. Ооба. Теңдик. Ошол теңдиктин ичинде ар түрлүү уруулар бар эмеспи? Уруктар бар, уруулар бар, Кытайы бар, Өзбеги бар, тиги таздары бар, бөлөк тиги ар түрлүү уруулар эле. Ошолордун баары ошо теңдикте бир атанын балдарындай болуп, жакшылыгына да, жаманчылыгына да ушунчалык ынтымактуу жашашат. Ошо жерде турушат. Биздин ошо 5 ата тиги эң улусу Бердиш, анан Медет, бул экөө бир энеден. Анан экинчи энеден улуусу Калыгул, анан Чигитек, анан Бердике деген бул үчөө бир энеден. Мына ушулардын урук туугандары, бала бакыраларынын баары эми бул жерде бир дагы айта турган сөз. Көпчүлүк айрым немелери азыркы заманга жараша бирөө Ошто, бирөө тиги Алматыда, бирөө Москвада, Россияда ушундай болуптан ал эми Чордонду бала бакырасы ошо теңдик айылында. Жакшы. Сиз кимдин урпагы болуп атасыз? Мен Калыгулдун баласы Шыгайдын. Шыгайдансыздар. Шыгайданмын мен. Шыгайдын уулу Көбөгөн. Көбөгөн ажы. Көбөгөн ажынын уулу Садыбакас, Садыбакас уулу менмин. Сиз болосузбу? Мына карасаңыз, Көбөгөн ажы деген кандай киши эле? Аты чыккан, атагы чыккан кишилердин бири Көбөгөн ажы. Ошонун урпагы турбайсызбы? Сиз дагы теңдиктесиз. Канча түтүн болуп калдыңыздар? Биз 62 түтүнбүз. Азыр Шыгай уулу. Şu men Көбөгөн ажы атам 1904-жылы Шабдан Баатыр жана Марат Исаактын чоң атасы Исаак бар үчөө ажыга барышат 1904-жылы. Турция аркылуу өтүшүп, ошондо Турция биринчи темир жол салып атып. Ооба. Биринчи темир жол салып атканда ошо кошумчаларын берип, ошондо Турциянын жетекчиси мындай Рашыл кат жазып берип. Ошол Рашыл кат азыр жана Жаңыл Абдулдабека деген окумуштуу аял бар экен, Шабдандын неберелери окулу, ошондо жүрөт, китеп эмес. Анан 11-жылы кайра барган. 11-жылы мен чоң атам Көбөгөн ажы. 2 жолу барган, анан Кочкорго мечит салдырган келип, базарды уурдурган. Кочкордо биринчи базар түшкөн. Анан ошо бир 5 швейни фабриканы тиги машинканы таап келип, анан каяктан таап келгени белгисиз. Ошордо келиндерин үйрөтүп, ушунду окут кыласыңар деп, тигүүгө да үйрөтүп бер. Көбөгөн ажынын бир тууганы болгондо Дөөткул деген. Бул Дөөткул ушундай, мен Дөөткулдун бир документтерин архивден таптырып чыктык. Бул болуш болгон экен да. Дөөткул болуш болгон экен. Анан бул 1910-жылы, Пржевальский уездинин жетекчисине арыз жазып атат, рапорт жазып атат, рапорт экен. Ошо рапортто орусча
орысша жазып атат. Катасы жоқ. Его превосходительство деп жазып атат да. Жұмыштан мені болыштықтан бошатып қойыңыз деген біз документін тағып шықтық. Бұл дағы Дөөткул деген дағы бир тууганы Гөгөн ажынын болуш болгон да. Мен де кошумчалап койгон, бул Дөөткул Аксакал атабыз ушундай балбан адам болгон окшойт да. Ошондо ушу Пржевальский уездин начальниги өзүнүн Россиядан балбанын алып келиптир. Балбанын алып келип бир той бергенби, күрөш болуп ошондо Дөөткул ата ошо орустун балбанын чаап туруп, баштан аттап өсүп кетип калды. Кыргыздын салт ошондо. Жакшы. Бул эми буга кошумча бул эки балама, эниме барлыгы негизинен Кошкорого бу көлдөн ооп барган жылдары 1870 жылдары барат. А Гөгөн ажы 1853 жылы төрөлөт. Билбиз болду эми. Ооба. Анан кийин бул өзү абдан мына айлана чөйрөнү өтө сүйгөн. Тетиги Америкадан келген тиги изилдөөчүлөрдү кабыл алып, өзүнүн бир баласы тиги Ашым деген баласы чоң болду экен, экинчи баласы. Ошону кошуп берип, тигилер тетиги Соңкөлдөн муну Акташтын боюнан сүрөткө тартып, азыр тиги Академия наукта тиги сүрөттөрү ошолорду бу Көтмалдыга чейин жеткиртип адамга. Анан ошолор жазат экен, Ашымдын ушунчалык акылынын тунуктугу, эч мындай коктоголот чөп-чардын атын мындай билгендиги боюнча абдан баалайт экен да. Анан бу өзү сынчы да бу Олиянын тиги небереси болуп атат да. Ошол анан кийин жана Каптагайдын кызы Жумакүл качкан кезде Кошкорго капталып, жана сөйкөмдү бердим, сөйкөмдү бердим колуна, зөөкүрдү салдым жолуна деп неметкенден Кошкорго барганда тигиши баягы кыздын кирип чыкканынан эле баамдап. Ушунчалык тиги ой, мынау тиги эркек бала эмес, балдар карагылачы дегенди тиги кулагы чалып калат. Анан түнү менен бу кубакын ичи менен качып бу кеминге келип жанагы Шабдандын балдарына турмушка чыгып калып атпайбы? Ошол кыз айтып атпайбы? Бар экен ажы көбөгөн, ал кем эмес экен төрөдөн. Карып калган чак экен, болбосо тийип алчы жан экен деп. Калгул Олиядан канча бала? Калгулдун 3 эле баласы бар. 3 эле баласы бар. Жана немеңерде да туура эмес терип жүрөт, кичине неметиктер. Калгулдун 3 баласынын эң улуусу Күнтуган. Ооба. Күнтуган. Күнтугандын андан кийин Шыгаян Ногой. Күнтугандын тиги биринчи байбичесинен 3 бала. Ооба. Кенен Сары, Акидей, Семетей. Туура. Анан бер жагынан жана дагы туура эмес дагы жазылып жүрөт. Андан кийин Өзбек, Осмон, Мамыркан, Шадыкан, Сыдык, Иманбек, Керимбек деп 7, берки 3, 10 баласы болгон. 10 баласы. Өзбектин тукуму да. Бул Өзбектин, ооба. Анан кийин Шыгайдан дагы тиги 3 улуусу көбөгөн, анан Султанкул, анан Дөөткул деп. Бул эми ошол мен Күнтугандын аз баласы Өзбек деп айтып кетпедиби? 10 баласы бар болчу деп. Ошол биз Күнтугандын урпагы болобуз, Күнтугандын Өзбек деген баласынан. Анан Күнтуган атабыз дагы баатыр адам болгон экен да. Баатыр адам болуп, анан ушул мына көлдө жашап турган кезде Торайгыр Чырпыктынын болушу болгон экен ал киши дагы. Ошо Өзбекпи? Жок, Күнтуган болуш болгондо ушу Торайгыр менен Чырпыкты ошол кезде бир Ооба, бир эме болуп турганда. Бир болуштук болгон. Ошол жерде болуш болгон экен да. Мен де кошумчалап коем, көбөгөн чоң атам ушу бул азыркы сөз менен айтканда эколог экен да. Ушу жанагы Кочкордо токойду корутуп, анан кыргоолду ушу кайындардан көлдөн алдыртып бар, карматып. Анан алып бердирген да. Токойго кой бердирип,
Анан куштары менен берки орто токойдон корутуп бур. Анан баягы тиги качат да кыргоолдор. Анан ошо куштардан коркуп атаны жана кыргоолдор болуп калган ошо да кочкордор. Жакшы. Мен жана катары Мемуратов бир суроо калып калды да. Биз жана көрөбөчтүк деп келип баягыны бүтпөй калбадыкпы? Баягы аксакалдар айтып атпайбы? Айтчы. Ормондун тукуму кандай чыгат? Төрөгелдин тукуму чыгат. А өзүңдүн тукуму кандай чыгат дейт. Ошону айтсаңыз, эмне деп айтты? Бул эми Ошону так айткандай абай. Му так айткан эми ошондо айткан ормонду айткан мунун балдары мунун тукуму биринчиден тиги жер издеген, ген издеген зергерлер болот. Уста анткени ошо дайым эки санын ошо жер карап эле ошо жер изилдеген бир көп чыгат. Туура. Дейт. Анан бу төрөгелдиден кандай чыгат дейт. Анан төрөгелдиден эми мындан кичине азыркы тил менен алганда кичине зөөкүрлөр чыгат. Зөөкүрлөр чыгат төрөгелдиден. Жанагы кечип коесуз. Чот кара чыңгыш деп жүрбөйбү? Ошол балдары да. Мен дагы кошумчалап коеюн, төрөгелдин икин баласы мынтип айтканда, сенин балдарың сүткор соодагер болот дегенде. А тиги ормондукун айткан, сенин балдарың тиги отун көөлөп, тиги уста болуп зергер болот дегенде. Ушундай. Мен айтпадымбы ошо зергер болуп. Жакшы. Анан өзүңкү кандай болот дегенде, менден бирөө үзүлбөйт. Экөө жанаша чыкпайт деп. Анан ошону айткан бул киши. Балдарым жаман айтпайт, ушак сүйлөбөйт, колунда жокко жардам берет деп айткан. Бүт барлыгын өзлөрү бу айтып атпайбы, эколог болгон, тигиндей болгондо бу Көбөгөн ажы негизинен жана Кошкордогу мечитти негиздеген. Анан жанагы Төрөгелдинин Айша деген кызы өзү эркекче неметкен адам экен. Көкө, бу Темир Болоттун Сарбагыштардын боякы Дөөлөттүн балдарынын баарына кадыр баркың бар. Манабу акча, пул. Ушул пулду сиз могу Кошкордогу мечитти салдырыңыз деп ошол Айша деген бу кишиге пул берет. Пулун бергенде анан бу киши салдырат. А дегенде Көбөгөн мечитте деп эле жүрчү. Ошонун маңдайында мүрзө бар. Бул Байылынын мүрзөсү деп, Байылын Балабакыра тиги булардын бары ошо жерге коюлган. Ошол мүрзө. Мүрзөнүн берки бет маңдайы мечит. Ошо мечитти Көбөгөн негиздеген. Ошо сай жана Көбөгөн сай деп Кошкордун ичинде жана арсы жээк ошонун барлыгына тиги анан ар жагы жанагы тиги Каран тамы деп кечеле неметти ошо Чигитектин балдарыныкы. Надырбектин Карабай кабыргасы карышмай деп көпчүлүгү Көбөгөн тигишинин байлыгын раскаттачу экен деп. Тиги баланча сааны алып берем, мингиче алып берем байдан, тигиндей кылам, барлыгын эле өзү ошондой кедейлерге, кембагалдарга абдан бооркер адам болгон экен да. Турдакын кыска айтыңыз. Кыска. Бул өзү төрөлгөн кезде, ошол кезде 3 адам төрөгөн экен. Айылыбызда. Усуалынын байычысы Рапия ападан Турдакын төрөлөт. Кытай урусунан Кара Тенти дегендин аялы эркек төрөйт, анын атын Касан акын коет. Анан бер жакта Сары Осмон деген жедигер урусунан анын аялы да эркек төрөйт, анын атын Өмүр акын коет. Анан кээ жана көрө албаган айрым адамдар бул уйгурдун баласы экен дейт. Жок, андай азыр Кадыр акын, Нур акын дегендер аттар жайнап атпайбы? Анан мына ошол үчөө бир жылы төрөлүп, ошонун тиги
жанагы Касан акын дегени бухгалтер болуп жүрүп неметти. Өмүр акыны согуштан кайтпай калыптыр. Турдакын агабыз бул өзү институт Сталиндик стипендия менен бүтүп бу Кыргызстандан. Анан Кошкорго мектептин директорунун орун басары болуп, бир аз иштегенден кийин райкомго агитация пропаганда бөлүмүнө орун басар болуп, ошондо ЦКнын секретары бир орус, атын унутуп атам, ушул барып сүйлөшүп мындай баарлашкандан кийин давай жүргүн ЦКга деп алып келип инструктор Кимди? Турдакынды. Турдакын Усвалитти инструктор кылып неме кылат, иштетет. Анан согуш башталып калат. Ошо согуш башталган учурда барып Москвадан жогорку партиялык мектепти бүтүрүп 44-45 жылдан 54-жылга чейин 10 жыл тетиги Сталиндин тушунда ошо борбордук комитетте нускоочу, инструктор болуп иштеп, ошо жактан кагылып, ошондо 23-24 жашында ошо ЦК КПССте иштейт. Анан келип тажрыйба алды, тажрыйба алгандан кийин ЦКга заводдел болуп туруп эле тиги жогорку кеңештин, Верховный Советтин, тиги общественных начал, ошого председатель болот одновременно. Анан ошондон 58-жыл член бюро ЦК Фрунзе шаарлык комитеттин биринчи секретары болот. Ал жерде 2 жыл иштегенден кийин 1961 жылы 8 майда борбордук комитеттин биринчи секретары болот. Биринчи секретары болуп ошо 24 жыл 7 ай борбордук комитеттин биринчи секретары болуп иштеди. Бул кишинин немесине эч кандай ичип койду, жеп койду, же болбосо бирөөнү тигиндей мындай деген жок. Муну азыркы тиги замандагы кадрлар менен ал кишини салыштырып өзүңөр эле баалагыла. Эми бул жерден жана Калыгул атанын кайсы баласы экенин айтпай кетти Турдакын ата жөнүндө. Бул Кенесарынын баласы Усубалы Абдырахман дегенден, анан Усубалыдан Турдакын, анан Абдырахман жагы бияга кетет да. Турдакын ата 24 жыл 7 ай башкарды деп атпайбы? Ошол учурда Кыргызстандын жанагы Чүй көчөсүндөгү болгон имараттар, Чүй көчөсүнүн берки башынан алып аягына чейин ак үй, берки музей, тарых музейи, илгери Ленин музейи деп аталчу. Берки кийин анан жана прораб болуп калды дегенде микрорайондор, ошол учурдагы Турдакын учурдагы жана ГЭСтер, Токтогул ГЭСи, Курупсай ГЭСи, Шамалдысай ГЭСи болгон Кыргызстандагы курулуштун баары, ошол Турдакын атанын өнүгүүнүн баары ошол Турдакын атанын учуруна туш келген да. Турдакын ошонун баарына катышкан. Бекеринен ошо сөз калган эмес, прораб болду деп. Прораб деп айтылат. Архитектор деп эле. Архитектор деп айткан, прораб деп айткан. Эми буга кошумча бу уулума мына эки Бишкектеги тетистин негиздечиси. Могу Тамчы аэропортунун негиздечиси. Бул филармония ушунун тушунда, Кожомкул тиги сарайы ушунун тушунда, жанагы драм театрлар. Эмнени айтсаң бар ошонун чындыгында эле. Манас аэропортунун бүтүшүндө тетиги Токтогул, Күрүпсай тиги булардын баарын негиздеген ошого баш оту менен кирип, бу кишинин ошо 25 жыл чейрек кылым иштеген мезгилинде Ош облысы орден алды. Кыргызстан тиги өзү 5 бир дагы бу мындай көлөкө түшүргөн жок да бу кишинин учурунда. Бүт туулардын баары жанагы Тереха жашы туунун баарлыгы ушул кишинин тушунда болду. Мен да кошумчалык коеюн, кийин эсип тарагандан кийин балыкчы Каракече темир жолун салабыз деп бул иште негиздөөчү болуп жакшы аракет кылды эле. Кийинки келген жетекчилер ошону тыштап койду. Ошо бойдон калып калды. Болбосо балыкчы Каракече темир жол курулуп калмак. Основаниясын жакшы жасашкан.
эми силер урпагысыңар, мен башка уруудан болсом дагы укканымды айтып аттым, силер ошону туура деп аттыңар, туурабы? Туура. Анан кийин ошон үчүн бул мен бир чети далил катары кылып атам да, силердин айтканды Абдан туура айтып атасың. урматтуу бай атанын урпактары, сен туура болот го. Анткени туурабы? Туура. 5 бир туугансыңар, ошонун 3-чү баласы Калыгул болуп атпайбы? Байдынчы. Мына ар бири Медеттин дагы, Чигитектин дагы урпагы отурасыздар, тиги Күн туугандын урпагы отурасыздар, Медеттин урпагы. Мына биримдик болгон жерде, ынтымак болгон жерде жеңиш болот экен. Мына бүгүнкү силердин Оореки Калыгул бай уулунун эски раземин өткөрүп атпайсыңарбы? Мына ушул жерден бир жолу дагы тастыктап койдуңар да, чынын айтканда, кандай биримдиктүү, кандай ынтымакта өткөрүп жатат. Ушуну силер айтып атсаңар, жаштар унуткой угуп, жаштар ушул этин бышырып, келинде самогон кырмап чуркап жүрүшөт. Бул да болсо Калыгул атанын баягы арбагы ыраазы болсун. Мына урпактары дагы куру эмес экен да. Белгилүү кишилер өскөн, баягы акылман адамдар чыккан экен. Ылайым эле урпактары ден соолуктуу болгула, Калыгул атанын арбагын дагы сыйлап, дагы бир даңазалап көтөрүп жүргүлө. Калыгул ата жекеле сиздер эмес, бүтүн кыргыз эли. Мен айтайынчы, кыргыз эли үчүн даңктуу, атактуу, сыймыктуу адам болгон, биз аны да айтып жүрө алабыз. Сиздерге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун, баардык жакшылыктар. Өзүңө да рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.